садыр менен камчы ташып неге түшүнбөй атат, же түшүнгүсү келбей атабы, бизге түшүнүксүз. Неге маалыматты элден жашырат, неге жашырып протоколдор кол коюшат. Сен компроваттың суу жөнүндө айтып атасың кызым, мынау бул айылда азыркы күндө бир 5000 айланасында адам жашайт, 2000 ашыгыраак түтүн бар. Суу эми керек да, бар эми суу азыр өмүр булагы болуп атпайбы? Суусуз жашоо кыйын. Ушул жерден тирилигибиздин бир 70% ушул жак менен өтөт да. Ушул суу менен өтөт да. Кээ бир жылдары суу келбей калат. Ошол ылдый деле калып калат да, мынау турган жайыкты пайдаланабыз. Мал багабыз бул жерде, кээде чөбөрө, кээде багы эгин кылып туруп, ошонон түшүм алабыз. Кээ бир жылдары эгип койгон учурда да басып кетет да, кур жалак калабыз. Эчтекеден жок. Ошого деле ыраазыбыз. Мына жерде калып бар дагы катар эле булак да, мынанын. Чоң булактар ушулду багы суу келбей калган учурда ичүүгө пайдаланабыз. Эми бул жерден азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, балыкка түшкөндөр бар, балык тутушат. Суунун боюна мисалы үчүн бул жактан мал, кой, жылкы кармагандар бар. Мен эртең толук эч ким гарантия бере албайт. Ал эртең Өзбекстандын карамагына өткөндөн кийин ал жер тосулуп, биздин малчыларга, биздин койчуларга, биздин тургундарга зыяны тийип калышы толук ыктымал да. Ушул Кызыл Октябрь айылы Кемпирабад суу сактагычынын жээгинде жайгашкан айыл. Биз мынаны өзүбүз атайын неме кылып, сатып алып, элге түшүндүрүп, жеткизели, туура маалыматты депчи, көрсөтүп берели жеринен депчи. Ушундай деп алып келдик. Азыр мына аппарат 902 горизонталды көрсөтүп атат. Азыр жерге койсок, азыр убакыт, кичине убакыттан кийин бул 901ге болуш керек да, 900гөчү түшүш керек. Эч ким али түшүнбөй атат да. Азыр бул, например, элдик талкууга кирген жок. Элдик кеңеш, жергиликтүү кеңеш дагы билбейт, например, бул жердин немесинчи. Комиссияга деп неме келди, бирок эч ким макулдук берген жок ал жердечи. Комиссия ишин иштей берсин, ишин кыла берсин деген эле неме келди да, мамлекет тараптанчы. Вообще мыйзам боюнча ушул жергиликтүү эл чечиш керек да бул жердечи. Берилишин неме кылышынчы. Берилбешин. Бирок жергиликтүү эл каршы буга. Неме болсо, экинчи Баткенге айланабыз да бизчи. Мына 10 ал жерлерге барсаңыздар, үйлөрдүн алдыдан кеткен мына казыкчы, айылдын четинечи. Конечно, конфликт болот ол жерде. Биздин малдарыбыз мына жайыт көртастар, мал жайыт болуп атат. Малдарыбыз өтсө, неме болсо, бул бир күн болсо, бир күн бул жерге конуш келет өзбектердинчи. Ошого кооптонуу биздикичи. Жер берилип атат. Бул жерде мына аксакалдар, биздин чоң аталарыбыз жашаган айылдар болгон, сөөктөр да ошол жерде калган. Өзбекстанга бергенек булар тоспойт дейт. Өзбекстан 200% тосот. Эгер мен чек алсам, мен коңшумдан сурабайм, кайсы жерде тосам деп. Мен өзүм билем. Булар суу коопсуздугу үчүн булар тосуп алат тургандар. Ошондуктан биздин эл каршы чегара Кемпирабад боюнча бузулбасын. Ошол бойда мурдагыдай калсын деген гана талап. Биздин талап макул 900 эски неме боюнча кала берсин. Өзбектер суусун пайда алып иштете берсин, жер өзүбүздө калсын деген неме.
талабыбыз элдин талабы. Эски келишим боюнча калсын. Жер Кыргызстандыкы бойдон калсын. Кыргыз мамлекети уруксат берген, тосманы тосуп сууну пайдаланганга. Жер берилген эмес. Жердин берүүнүн зарылчылыгы жок. Алла сууду кандай колдоно берсин. Бирок жери бергенге болбойт. Ошондуктан элдин талабы чек ара бузулбасын, союз мезгилинде боюна кала берсин деген талапты коюп атабыз.